Ош мамлекеттик университети, Ыйман гимназиясы, кыргыз адабияты сабагы 11-класстар үчүн. Тема Чыңгыз Айтматовдун «Кылым картар бир күн» романы. Саламатсыңарбы? Сабактын максаты: чыгарманын жазылуу тарыхы боюнча маалымат алышат. Чыгарманын кыскача сюжетин биле алышат. Негизги каармандар боюнча кыскача маалымат алышат. Роман боюнча кандай эмгектердин жаралганын билишет. Романдын жазылуу тарыхы: чыгарма алгач ирет Москвада чыгуучу «Новый мир» журналына басылган. 1981-жылы Кыргызстан басмасы «Молодая гвардия» басмасы өзүнчө китеп кылып чыгарган. СССР мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Чыңгыз Айтматовдун бул романы өзүнүн идеялык, тематикалык багыты, сюжеттик композициялык түзүлүшү боюнча Гүлсарат повестине жакын. Романда жазуучу алгач реалистик сюжет менен катар фантастикалык сюжетти айкалыштырып, фантастиканы мен муну жер турмушунун метафорасы катары көрсөткөм, дейт. Ошондой эле чыгармада миф, легенда, уламыштар жыш пайдаланылат. Чындыгында биринчи роман пайда болгондо бүтүндөй кыргыз жазуучуларынын, сынчыларынын оюнда болгон. Анткени чыгармада жогоруда айтып атабыз миф, легендалардын пайдаланышы. Чыгарма жарыкка чыгаар менен көптөгөн сынчылар өздөрүнүн макалаларын жазышкан. Алгачкы сынчыларды атап өтсөк, Асаналиев, Касымбеков, Ибраимовдур. Ошондой эле жогоруда айтып атабыз, чыгарма «Новый мир» журналына басылган. Бул «Новый мир» журналы орус сынчыларынын дагы, же болбосо «Новый мир» журналы орус элиндеги белгилүү журналдардан болгондуктан, бул журналга басылып чыккандан кийин орус элинин дагы көңүл чордонунда болгон. Башкача айтканда, орус жазуучулары, орус сынчылары дагы макаланы, чыгарманы сынга алып башташкан. Роман боюнча кошумча маалыматтар. Буга чейин жазуучу 18 аңгеме, повесттерди жазып, 19 чыгармасы «Кылым картар бир күн» Бороондуу бекет романы болду. Жазуучу чыгарманы 1979-жылы декабрында баштап, 1980-жылдын март айында аяктаган. Тагыраак айтканда, алгачкы романын 4 айда жазып бүтүргөн. Романдын негизинде көркөм тасмалар: Махабат дастаны, Найман эненин ыйы же Маңкурт, Бороондуу бекет, коюлган спектакльдер: Чыңгыз хандын ак булуту, Таямам, Маңкурт уламышы боюнча коюлган, Кылым картар күн. Андан сырткары композитор Муратбек Бегалиевдин «Кылым картар бир күн» ораториясы бар. Демек, бул жерден биз билсек болот, чыгарма өзүнүн айланасына окурмандарды, же болбосо ушунчалык бир кызыктар адамдарды топтой алгандыгынан кабардар болсок болот экен. Чыңгыз хандын ак булуту повести романдын уланысы. Жазуучу окурманды романда тагдыры белгисиз болуп калган каарманга Абу Талипке кайрадан жолуктурат. Автор каармандын тарыхын сенектик жылдардан кийинки мезгилде сүрөттөйт. Аны менен кошо Чыңгыз хандын трагедиясы баяндалып, дүйнөнү селт эттирген күч менен пенделик жашоону катар алып жүрүп отурат. Демек, биз буга чейин дагы укканбыз, Айтматовдун Чыңгыз хандын ак булуту повести бар экенин.
Мына ушул чыгарма повесттин, романдын уландысы экенин билсек болот экен. Романдын көркүн чыгарган легендалар. Энебейит жана маңкурт болуп кеткен Дөнөнбай тууралуу легенда камтылган. Бул уламыштар автор тарабынан азыркы учурдун көйгөйлөрү менен түздөн-түз байланыштырылган. Энебейит ата-бабанын мурасы, алардын денеси жашырылган жер. Эне ата мекендин башталышы, эне бул эне тил, эне бул эмчек сүт менен бирге жаралган абийир деп жазат автор. Бегимай менен Раймалынын махабаты. Жазуучу экинчи уламышта Раймалы менен 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек Бегимайдын махабатын берген. Автор легенда аркылуу адам баласына бир келүүчү махабат сезими карылыгына карабай Раймалынын, жаштыгына карабай Бегимайдын бирдей эле деңгээлде жан дүйнөлөрүн ээлеп алганын көрсөткүсү келген. Чыгарманын сюжетин чечмелөөдөгү көңүл буруучу 3 саны. Чыгармада 3 катмарлуу мезгилдик алкак: өткөн, учур, келер чак. 3 катмарлуу мейкиндик алкак: аалам баткан адамдын башы, Энебейит коругуна жана Жер планетасынын катышы. Башкача айтканда, сюжеттик линияны шири кийгизилип, акыл эстен ажыраган маңкурт Жоламандын башы, корукка алынган Энебейит жана башка жактагы цивилизация менен мамиле түзүүгө тыюу салынып, курчоого алынган Жер планетасынын мейкиндик алкактарынын байланышып түзгөндүгүн көрөбүз. Ошондой эле, чыгарма көркөм ой жүгүртүүнүн 3 тибинен — мифологиялык, фольклордук, фантастикалык жана реалисттик синтезинен турат. Романда сөз мейли байыркы Найман эненин же Раймалы менен Бегимайдын тагдыры жөнүндө баратабы, алыскы космостук станция же жердеги түлкү, ит, кара нар жөнүндө болобу? Баарысы бир көйгөй. Эдигейдин, башкача айтканда, адамдын азыркы доордогу тагдырына баш ийдирилген бөлүнбөс бир бүтүн, организм сыяктуу бир сюжеттик өзөккө, системага бириктирилген. Демек, ошол Жоламандын башына кийилген шири сөөк коюлуучу бейитти курчоого алып тосуп койгондугу менен тыгыз байланышта экен. Бул жерде дагы автордун чеберчилиги. Ошол такыр бири-бири менен байланышы жок бөлүмдөрдү же болбосо 3 бөлүктү алып келип бир чыгарманын ичине же болбосо бир сюжеттик өзөктү түзүп койгону менен түшүнсөк болот экен. Башкача айтканда, бул жердеги ошол 3 башка турмуштук катмар, 3 түрдүү сюжеттик өзөк дегенде, биринчиси бул кадыресе турмуш, Казангаптын өлүмү, Эдигейдин коштошуу расмиси. Экинчиси мифтештирилген байыркы тарых, Ак куш менен маңкурттун, Энебейиттин тарыхы. Ал эми үчүнчүсү фантастика, космостогу окуялар. Демек, мына ушул 3 алкакты бир сюжеттин ичине камтып коюптур. Жазуучу бул чыгармасын жазуу менен кыргыз лексикасына жаңы сөздөрдү, сөз айкаштарын киргизди. Мисалы, маңкурт, кабырчык, кабактуу, келжирбай, аяптуур, тамандырык, назилине, иреширеде, жүлгө, жалмыяр, маңгел, бөгөөлгө, кабырстан, шүй, күй сөздөрүн биздин лексикабызга киргизиптир. Чыгарма 50дөн ашык тилдерге которулган. Эдигей, Абуталип, Зарипа, Казангап баштаган каармандардын тагдыры,
Райымалы менен Бегимайдын сүйүүсү. Дөнүнбайдын трагедиясы туурасында англис, немец, француз, Кытай баштаган 50-ге жакын элдер окуду. Роман орточо эсеп менен 60га чукул ирет басылган. Туркияда эле 10 ирет чыкса, Европа өлкөлөрүндө 30га чукул. Андан сырткары кыргыз, орус тилдеринде бир канча ирет басылган. Демек, чыгарманын чөйрөсү өтө кең экендигин. Ошондой эле чыгарманын окурмандарынын өтө көп экендигин. Ушул башка өлкөлөрдө дагы басылып чыккандыгы менен дагы билсек болот экен. Кайтарым байланыш үчүн тапшырма. Суроолорго жооп беребиз. Бул жерде таблицада 2 бөлөк суроолор бар. Бир бөлүгүнө бүтүндөй жогоруда алган маалыматтардын негизинде жооп беребиз. Ал эми экинчи бөлүгүнө өзүбүздүн жеке көз карашыбыздын негизинде жооп беребиз. Мисалы, чыгарма кайсы жылы жарык көргөн жана кайсы тилде. Бул биз жогоруда маалыматта айтып кеттик. Ал эми экинчиси, чыгарма эмне үчүн кылым картар бир күн деп аталышы мүмкүн? Бул өзүңөрдүн жеке көз карашыңардын негизинде жооп берүүчү суроо. Толук суроолорго жооп беребиз. Кагазга жазып, дептерге жазып, астына сөзсүз аты жөнүбүздү жазып, андан кийин сүрөткө тартып группага жибергиле. Сабак бүткөнгө чейин жиберилүүсү керек, сөзсүз. Саламатта калгыла.